коллективде ынтымак болсун, ден соолукта болуңуздар, иштериңизде ийгилик болсун. Айнагүл Кенимкулова сот органдарына 40 жылдык өмүрүн арнаган. Убакыттын бул аралыгында ал катчылыктан баштап сот аткаруучулукка чейин кызматтарды аркалаган. Эми ардактуу эс алууда. Ал убакта деген машинкага басчубуз кагаздарды, отчет түскөндө отчеттин бланкаларын толтурчубуз биз дегендей. Бланкаларыбыздан туура эмес кетип калса, кайра аларды кол менен жазап чыгуу дегендей иштер менен алектенгенбиз. Чынында эле санарип тештирүүнүн алкагында бардык жергиликтүү соттордун сот залдарында аудио-видео жабдыктары орнотулуп, маалымдуулукту камсыз кылуу аракети жасалган. Натыйжада соттук отурумдардын онлайн режимде өткөрүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ушул жылдын 9 айына карата аткарууга түшкөн 11862 аткаруу документтеринин ичинен 4170 аткаруу документи толук аткарылган. Ал 21% түзөт. Ал эми калган 9090 аткаруу документи боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Сот департаментинин кылган жумушу бул материалдык жана техникалык базаны камсыздоо. Биринчиден ушу соттордун, экинчиси болсо ушу соттун чечимдерин жана башка органдардын актыларын аткаруу болуп эсептелет. Сот департаменти жергиликтүү соттордун ишин материалдык, техникалык, методикалык жактан камсыз кылууга, соттук жана мыйзамда каралган башка актылардын аткарылышын камсыз кылып келишет. Ошондой эле сот адилеттигин толук жана көз карандысыз ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүүгө багытталган иштерди алып барышат. Умный город бар, Коопсуз шаардын штрафтары бар, ГАИ кызматкерлеринин штрафтары бар, банктын төлөнбөй калган кредиттери бар, алименттер бар. Кайсы орган айып салынса, ошонун баары, айып пулдун баары ошо сот аткаруучуга келип, эгер ага чейин төлөбөсө, сот аткаруучу өндүрөт. Сот департаментинин 28 жылдык мааракесине карата ГИТИ футбол боюнча турнир да уюштурулду. Анда сот тармагындагы Нарын шаарынан Актала, Ат башы, Жумгал, Кочкор жана Нарын райондорунан 8 команда күч сынашты. Өзүңүздөргө маалым болгондой 1 ноябрь 1994-жылы президенттин указы менен бул сот департаменти уюштурулган. Андан бери 28 жылдын жүзү өттү. Анан ошол күнгө карата областтын аймагында сот кызматкерлери арасындагы спорттук кичи футбол боюнча оюн уюштураттык элек. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ар бир райондун өзүнүн соттун кызматкерлери келип өздөрүнүн мыкты оюндарын көрсөтүп атат. Кошумча маалымат иретинде учурда Нарын облусунда 24 судья жана жалпы сот системасында 245 кызматкер бар экендиги белгилейли. Наргиза Жумадил кызы, Айдин Төлөбек уулу, Өлкөдеми.